кантип жакшы мүнөздүү боло алам? Ниет кылыш керек, дуа кылыш керек, даават кылыш керек. Учуру келип калат, ошол учурда азыраак сүйлөп, көбүрөөк амал кылыш керек болот. Жакшы мүнөз. Анан мына китептерде алхамдулилля жакшы мүнөздүн фазилеттери бар да, пайдалары бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда, жакшы мүнөз аркылуу күндүзү орозо тутуп, түнү бою уктабай ибадат кылган адамдын соогуна жогору сооп табат да бул. Андан бийик даражага жетет деген. Андан бийик даражага жетет. Мүнөзү жакшы болсочу. Кандай кичпейилдик мынакей кандай деген мүнөз. Кечиримдүүлүк кандай деген мүнөз. Шүгүрчүлүк кандай деген жакшы мүнөз. Кантип нәпсибизди жеңип жана тарбияласак болот. Бунда да мынакей азыркы айтып атабыз ушу дуаларды. Кичине нәпсиге каршы иш кылыш керек, аз-маз. Нәпсини бир аз тартып, жеттип жеткизбей жүргөн ошо жакшыраак да. Таптакыр кой берип койгон болбойт. Кээ бир учурда туугандар, нәпске каршылыкты өзүбүз тандашыбыз керек. Нәпс каалабайт, ошону тандаш керек да. Жумшак жерге отурганды, жумшак жерге жатканды каалап атат, кичине катыгыраак жерди тандап коем. Ажаткананы жууганды каалабай атат да, кичине ажаткананы жуудуруп коем. Бирөөгө кичине жардам бергенди каалабай атат, эптеп аз болсо дагы акча чыгарып садака берем да. Ошондой эле жалкоолуктан кантип арылсак болот? Ошо азыркындай эле.